2027-2031 жылдарга карата диний жана этностук чөйрөдөгү кыргыз жараны улуттук биримдик концепциясынын долбоорун талкуулоого арналган тегерек стол Ысык Көл облусунда өттү. Жыйындын негизги максаты концепциянын долбоору менен кызыктар тараптарды тааныштыруу, аны ишке ашырууга коомдук колдоо жаратуу жана документти мындан ары өркүндөтүү боюнча сунуштарды чогултуу болду. Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, диний жана этностук коомчулуктун өкүлдөрү, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Бул азыр аймактардан биринчи жолу Ысык Көл облусунда жүрүп жатат. Себеби дегенде билесиздер, буга чейин кыргыз жараны концепциясы өзүнчө, ал эми диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын концепциясы өзүнчө болчу. Бул жолу эки концепция биригип, бир долбоор иштелип чыкты. Ушул долбоорду эми жергиликтүү деңгээлдеги сунуштар, пикирлер же болбосо ушул долбоорго карата жергиликтүү элдердин пикирлери же болбосо алардын сунуштары болсо киргизип, кийинчерээк анан ушул долбоорго кабыл алып, долбоордон кийин иш-чаралар планын иш жүзүнө ашырсак деген максатта чогулуп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү жалпы коомчулуктун талаптарына шайкеш келген жана коомдо чыныгы түрдө болуп жаткан көйгөйлөрдү эске алуу менен аларды чечүүнүн механизмдери иштелип чыгат. Талкууда концепциянын негизги багыттары, анын коомдогу ынтымакты, биримдикти жана өз ара түшүнүшүүнү бекемдөөдөгү орду белгиленди. Ошондой эле документти ишке ашырууга байланыштуу иш-чаралар планы боюнча пикирлер айтылды. Бүгүнкү күнгө өтүп аткан семинар абдан актуалдуу жана маанилүү болуп отурат. Себеп дегенде биз этностор аралык мамилелер боюнча концепциялар, кыргыз жараны боюнча концепциялар кабыл алынган. Бул концепциянын негизги максаты элдин, этностордун, Кыргызстан элинин ынтымагын, биримдигин чыңдоо маселесине жана мен кыргыз жаранымын деп өзүн сезе билишине чакырык болуп иштелип чыккан концепция болчу. Бүгүнкү күндө дин кызматынын өзүнүн да концепциясы болгон. Бул концепцияларды бириктирилиши себеби бир жагы да багыты жакшы болуп атат. Себеби биздин этностор аралык мамилелер менен дин иштердин агенттиги уюштурулуп, биз ошол агенттикке президенттин алдындагы агенттикте, улуттук агенттикте бирге иштелип атат. Ошондуктан катышуучулар сунуштаган концепция ар түрдүү этностордун, диний ишенимдердин өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара сый-урматты чыңдоого, жарандык бирдейликти калыптандырууга жана коомдук туруктуулукту бекемдөөгө багытталганын белгилешти. Тегерек столдун жүрүшүндө жергиликтүү деңгээлдеги тажрыйбалар, сунуш пикирлер угулуп, алар концепциянын акыркы редакциясын даярдоодо эске алынары маалымдалды. Кыргыз жараны бул бардык улуттарды, этносторду, диндин өкүлдөрүн бириктирген бир баалуулук депчи. Бул концепцияда бир өзгөчөлүк. Ошол кыргыз жараны деген түшүнүктү биз мыйзамга, ченемдик актыларга расмий түрдө киргизүүнү пландап жатабыз жаңы концепциянын алкагында. Эгерде бул түшүнүк расмий түрдө мыйзамдарда жана ченемдик актыларда аныктама берилип киргизилсе, анда албетте бул белгилүү деңгээлде өзүнүн жаңы өнүгүүдөгү жаңы тепкичин этабын басат. Ал бардык расмий документтерде дагы кыргыз жараны мындай биздин жарандардын атуулдугун, жарандыгын өзгөчөлөнүп турган бир статус болуп саналат да. Тегерек столдо айтылган сунуштар жалпыланып, 2027-2031 жылдарга карата кыргыз жараны улуттук биримдик концепциясынын долбоорун жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын өркүндөтүүдө колдонулат. Уюштуруучулар мындай ачык талкуулар коомдук пикирди эске алуу менен натыйжалуу мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө өөлгө түзөрүн белгилешти. Айгерим Болотбекова, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.